эмне үчүн дүйнөдө 21 президент соттолот да, экс-президент кылмыш үчүн. 22-нчи Атамбаев соттолбош керек. Мен сиздерге санап берейин. Бразилиянын президенти Русев, Аргентинанын президенти Кришнер, Египеттин президенти кете сотто кайтыш болду Мурси, Кениянын президенти Кениятта, Грузиянын президенти кире албай жүрөт Саакашвили, Египеттин президенти Мубарак, Франциянын президенти Саркози байкуш мэр болуп туруп 5-6 жумушчу орунду жалган түскөн деп соттолгон. Бул Атамбаевка караганда анын кылмышы дегеле кылмыш эмес. Фукиморо, Перунун президенти 25 жылга соттолгон. Тейлор бул Гага соту менен дүйнөлүк правосудияга соттолгон. Кацав, Израилдин президенти, Ярузельский, Польшанын президенти, Видела, Аргентинанын президенти, Саддам Хусейн диктаторлор соттолгон. Ирактын президенти, Пиночет, Чилинин президенти, Милошевич, Сербиянын президенти, Нариега, Панаманын президенти, Чаушески, Румыниянын президенти, Качарян, Армениянын президенти, Южный Кореянын президенти, кечээден баштап Украинанын президенти. Силер дүйнөлүк конвенцияда таап бергилеши, Кыргызстандын президенти соттолбош керек дегенди. Биз дүйнөлүк эл аралык субъективге мүчөбүзбү, мүчө эмеспизби? Демек, комиссия толук кандуу конституциялык чечим менен баратат.